16 минутада келип калдым туугандар. 1073 рубль. Эжем таң атпай үлгүрөйт го. Таң атпай уже чарчап калыптыр. Түнү менен эс алган экен. Азыр байкем салы берди. Орос байкем. Ассаламу алейкум. Туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Асанов каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү кандайсыздар? Бүгүн буюрса 29 декабрь. Биринчи заказды алып келдим. 19 минутта келдим, 16. 6-дан 54 өтүп калды. Так линиядан чыгып коем. Кайра линияга чыгабыз, бисмилла деп. Коэффициент жакшы күйөт. 13 километрден бери койчой. 13 километр пустой барып, эмне 2,8 коэффициентмен берет. Алабыз. Алам да. И линиядан чыгабыз туугандар. Бүгүн буюрса пятница. 29 декабрь. Кеттик анда туугандар. Жарым саатта кыргыз туугандарды алып келдим жумушка. 1174 рубль. Кыргыздарга басып коелу. 1200 рубль отурду. Буюрса Нуржан ичине кириптирбиз. Минимальный заказ 900 рубль дейт го. Линияга чыгабыз. 1,94 менен берип атат. Эми линиядан чыгабыз кайра. Төртүнчү заказды алып келдим. Муну алгым келбей, жакшы эле алып турмун. 8 минутта келдим. 8 минутта мага клиент 294 рубль төлөдү. А Яндекс 666 рубль. 960 рубль кылып төлөп берди. Шунусу жакшы да. Мынакей дагы лужадан чыккан жокмун. Дагы минимальный заказ 960 рубль. Ушул көктүн ичине кирип заказ алсак, ушул 960 сом төлөп берет да. Бирок коэффициент жок. Коэффициент жок эле алабыз. $1.07 менен Uber'дин заказы. Uber'дин заказында клиенттен рейтинг көрүнбөйт да. Ошондон билебиз. Линиядан чыгабыз сразу. Дегенде 13 минутада Арбат 960 рубль. Тесон. Центрда эчтеке жок го. Долгу заказ, экспресс, доставка. Адреди. Так. Şu tip dostavkаны бердик. 1220 рубль. Плюс 618 менен алдым эле. Так, канча вакыт кеттир? 1 саат 9 мүнөттө келтирмин да.
МТШден Люблинаға. Кеттік ана дальше да іштейміз. 754 рубльмен береді. Тоже долгая поездка деп. 33 километрге. Экономда жүріп қоғамда. Экономда жүріп кішіне. Экономда нормально келеді. И доставкада да нормально келеді. Доставканы іштеп тұрайын азыр. Кеттік ана бұл деле ат двери да двери. Bir saat қалды ғой. 1499 рубль. Нормально. Саатына 1000 рубльдан болып тұрса болды да. Жетеді аша. Ал мо Ленинградскийде тұрам да. Смаяқта 5 бармақ барып обед қылалы. 5 бармақты барлы білсе керек. Шылтығандар. Кайсен қандай келеді? Ого, кайсен қату келеді болғамы? Пробка 4 балл дейді. Ертерек Шереметова келеді. Тамақты челіне қайра шығалы. Так, 10 заказ менен 8082 рубль болып тұр. Базар жоқ. Жаңа жылдың манisi білініп жатыр ғой. Ана саат 1 болып қалды. Бұйырса 2-де қайда жұмысқа шығамыз. 1 саатта Шереметова аэропортқа келдім Химкеден. 1342 рубльға. Егелер менен сразу детский мен заказ берді. Заказды алдым. Терминал Б, Б14 дейді. Детский тариф. Şu платный дорога менен дейді. Водитель өзің төлейсің парковканы дейді ғой. Платный дороганы. Клиент ошоға қошып төлеп қойған да. Проездке қошып жүр. Ошоға мен төлеймін. Қайқа барат екенін білбеймін бірақ. 1.29 коэффициент менен берді. Жақсы, жетпей тұр өле берді ғой. Жақсы. Бұл жерге тұрамын дедім әле. Бұл жерге тұрғызбайлы. Жетпей тұр берді. 14-ші заказ. Шереметов аэропорттан келіп қалдым. Детский тариф менен платный дорога менен. Платный дорога 400 рубль. Төлегенде клиент. 1824 рубль. Коэффициент күйотат пробка 5 балл дейді. 14 заказ менен 11597 дейді. Линия шығал қайра. Қайраға детский кресло менен. 1.59 менен. 7 минут дейді. Ами қайра 11 минут. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Остановка екен. Детский креслоның багажник салып қойдым. Қайра салайын еме. Салып қойдым. Жаңа заказать менен олып, қайрада детский беріп алады. 1.90 менен. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Жаңағы қайсыл жақыныма келді. Волоколамск шоссе дейді. Бияқа барбай қайлы қош керек. Жаман. Таксилер өткеннен қорқау жақтан. Тоқтатып алып тексере берді. 11 минутада келіп қалдым. 11 минутада 741 рубль. Заказ будет Детский. оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так. Азамат тезен су төгеніп қалып тұр, шыны құйып аламын ана. Он алтыншы заказды алып келдім 36 минутада.
Кафе, ресторан бар ушундай экен. Көрүш баланы алып келдим. Так, коэффициент бар у бакта, чет жака чыгып кетпедимби? Бар экен, Юрлова деген деревня. Омай, Москвада пробка таркап калыптыр го, 3 балл болуп. Так, мен домойду Люберцага сайын ошондо Москванын аркы бетине алат экен. Домой болмашабы, алмашат экен. Азыр домой басабыз. Люберцага берсе. Потом жактан жакын бере берет да. Мынакей домой бастым. Москванын аркы бурчуна болду. Пол бурчунан аркы бурчуна. Мен үйүм да ошо Люберцага жакын да. Ошого домой баса берейинчи деп. Уже азыр 13 саат иштеп койдурмун да. 1 сааттан кийин уктап кетиш керек. Ошого домой басып жакындай берели. Так, корпоративтер башталды уже. Орус эжем корпоративке келди. Токойдун аразында кафе экен. 48 минутада 1451 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества Так, домой баскам. Домойго 46 минут дейт. Та бир заказ берсең, канча минут калды? Через 45 минут. Доступ к заказам будет ограничен дейт. 45 минутта заказ алып, үйгө жакындап калыш керек. Пробка 2 балл болуп калыптыр. Коэффициент да көтөрүлдү, 4-4 чейинче болот. 8ден кийин чыгыш керек экен да. Если ошко чыксам. 8ден кийин уже пробка тарап кетти. Бүгүн пятница күнү. Так, заказ күтөбүз анда. Бир заказ үй жака коюп койчу. Жол менен кетип калайын. Так, машинадан жүрүп турган 12 саат 26 минут болду. 294 км жүрүп турмун. 100-үнө 8 бирден чыгат. Ошондо мен могу желекти алмаштырышым керек болуп калдыбы? Байкуш жакшынакай эле желегибиз бар эле. Шунда жоңой окшогон жок. Туугандар, акыркы заказды алып келдим. 58 минутада. Детский тариф менен 2244 рубль. Сонун келди. Үйдүн жанына да келип калдым. Так. 18 заказ менен 15678 иштептирмин. Так, ошо менен 15678 рубль. 15678'ten минус 2200 аренда минус 1500 1700 бензин кетти да. 1700 кыла берейинчи. И минус 500 обед. 11278. 11000 таза калыптыр да. 278 да бензин кошсайынчы. Бүгүн 362 км жүрдүм. Машинадан жүрүп турганда 13 саат 43 минут. Азыр МКАДта 60 км келдим да. Ошого 7 көрсөтүп калды. Так, дагы эмнени айта кетчү нерсе. Ошол туугандар. Бүгүн 6:30 чыкканмын, уже 9:30 болду. 12, 13, 14, 15 саат иштептирмин да. 15 саатта 11.000. Кудайга шүгүр. Эми мындай күндө эле боло бербейт. Күндө болуп турсак. Бир айда эле уже байып кетебиз го.
ошол эми азыр могу жаңы жылга жараша карата болуп атат да. Ошол эми январда эми күнүнө 2000-3000 эле иштеп калабыз го эми арендадан чыгарып калсак. Туугандар, каналга кат элек болсоңуздар кат алып койгула, лайктан бир басып и комментарий жазып койгула. И мынакта Москвадагы коллегалар бүгүн силер канча иштедиңер, ошону жазып койгулачы. Мага ушундай кызык да, мен кандай иштеп атам, жакшы эле иштеп атамбы, башкаларда жумуш кандай болуп атат, ошолорду мындай башка бирөөдөн көрүп, ушинтип мындай мен кандай десем, бир мотивация алып турам да. Башка бирөөдөнчү, бирөөлөр жакшы иштеп атса, значит жумуш жакшы эле болоптур, мен өзүм жалкоо болоптурмун депчи. Ошого жаман көрбөгүлө мындай көрүп алып, эми тапкан акчаңы чыгарба, тигинтпе, минтпе деп жазышып атат. Эми ушундай мен иштегенимди чыгарып турайын, а силер жазып тургула канча иштедиңер, кандай болуп атат жумуш. Ошондой максатта эле видео тартып ушинтип атам. А так мен тапкан акча менен мактанайын деген жокмун, көп деле таппайм. Айдаганым аренда болсо. Ошол туугандар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда сак саламат болуңуздар.